Неме мен балам айтат, бир маселе бар эле, ошону айтып койбойсузбу дейт. Мен буларга бир нерсени айткам да. Жана китепти жазып аткан мезгилде кол жазмада мындай ири муйру жазылган, баягы туура окуп, ошону компьютерге түшүрүш керек да. Окусам түшпөйт да, мындай деп окуйм, маани чыкпайт, мындай мынтип эле чимелеп койгон да, точка-почкаларын койбойчу. Муну сөзбү деп окуйм, чыкпайт. 2 рекет намаз окуйм, Аллахтан дуа кылам, келип окуйм, чыкпайт. Ошентип дагы дуа кылып келип, бир күн дагы парыздан кийин дуа кылдым, Аллахым ушуну түшүндүр, шарманда кылба мени. Себеби башка жака кайтайын десем, башка жок, кол жазма, эч ким чыгарган эмес. Башка бир басма бар болсо, ага кайтып карап тапсаң болот. Же Абул Баракаттын кабырына барып сураш керек, тирил. Же болбосо бирөө айтып бериш керек. Чыкпайт, карап отурунун. Бир парыздан кийин дуа кылып, Аллахым шерменде кылбайм. Доктор Салах ушуну чыгар деди, чыгарам деп келип атып түшүнбөй атам десем эмне болот? Анан менин адатымда ушундай нерсе бар да. Мен өзүм такыр бирөөдөн сурабаганга аракет, өзүм тапканга аракет кылам да. Меккедеги бир шакирт балдарыбызды урушам да. Ужо устаз, мына эмне болот? Мына умрада мындай болуп калды, ажыда мындай болуп калды сурайт да. Сен ошол жерде жүрөсүң го Меккеде. Билбейсиңби ошол маселени? Сиз тезирээк. Жок. Мен студент болуп жүргөндө бирөөдөн ажылык боюнча маселени сураган эмесмин. Бирөөгө айтышым мүмкүн, сураган эмесмин. Кандай сен сурайсың? Бирөөдөн ушунча китебиңди туруп сурап таппайсыңбы дегендей. Анан бир күнү парызды окуп, дуа кылып келип, карасам тыгы эле оюма келди да. Тыгы эле келип, жазсам маани чыкты. Алла. Кийин жанагы Кафи деген шаркы дагы бар да. Ал дагы кол жазма. Көзүм көрбөйт, экөөтөн кол жазма. Карасам, аякта да ачып келет. Ох, машалла. Демек, адамдын күнөөсү себеби менен кээ бир нерселер Аллах Таала ачык кылбай коет. Билбейбиз да кандай күнөөлөрдү кылабыз, эми инсанбыз, күнөө кетиребиз да. Ошого истигфар көп айтсаң, кээ бирки ачылбай аткан нерселер ачылат. Ошону айтып койчу дейт.